Эрлан Алибаев бул жылы медициналык окуу жайды аяктап, келечекте Иса Ахунбаевтай дарыгер болууну самап, бүгүнкү күнү Ош областаралык бириккен клиникалык ооруканасында ординатурасын өтөп жаткан кези. Бизде азыр 3 жылга чейин созуп салды ординатурабызды. Ошон үчүн Кудай буйрса 3 жылдан кийин өзүмдүн кесибим ээси болгонго даярмын. Азыркы учурда мен ошол Ош межи областтык ооруканада ординатураны өтүп жатам 1-жыл. Ошол 6 жыл окуп, ошол жыйнаган өзүмдүн эмгегимди, теориямды, точнее айтканда, ошону практика жүзүнө ашырууга даярмын. Иса Ахунбаев кыргыз медицинасына алтын тамгалар менен аты жазылып калган өмүр сакчысы. Эмгек сиңирген илимий кызматкер, эмгек сиңирген дарыгер, 300дөн ашуун илимий иштин автору. 1959 жылы 19 майда Кыргызстанда биринчи ирет жүрөк операция жасаган. Орто Азияда алгачкылардын катарына кошулган. Бул жылы кардиохирургияга 55 жыл толуп отурат. Мына ушул датанын урматына өлкөбүздөгү бардык ооруканаларда жыл бою ар кандай иш-чаралар өтүп келет. Орто Азияда жүрөккө жасалган операциянын 55 жылдыгына арналган эл аралык практикалык илимий конференция Ош областар аралык бириккен клиникалык ооруканасында Бишкек шаарындагы хирургия жана органдарды алмаштыруу институтунун жардамы менен уюштурулду. Аталган саамалыкка Кыргызстан, Казакстан, Тажикстан, Кытай, Россия мамлекеттеринен дарыгерлер келишти. Бүгүнкү күндө бизде чоң бир ийгилик жаралып атат. Ош чергесинде жаңы заманбап жүрөккө жасалып операциялар болуп келатат. Тамырдын ичинен дагы жүрөктү, көкүрөк көңдөйүн ачып алып деле жазып атабыз. Алардын бардыгы Казакстан кесиптештеринен, Кытайдан келген кесиптештер жана Орусия өлкөсүнөн келген кесиптештердин жардамы болуп келатат. Эң ийгиликтин чокусу бул деген бул кичинекей кесип оорутпоочу операциялар жасалып келатат. Мурун деген чоң кесилип, бул оорулар, бул бейтаптар көп күнгө чейин ордунан турбай дем алганда ооруп, көп кыйынчылыктар жаратчу. Азыр деген өзүңөр көргөндөй ооруларыбыз туруп, басып, тамак ичип, кадимкидей эле сол кишидей болуп басып жүрүшөт. Конференциянын алкагында кардиохирургтар жүрөк кан тамыр хирургиясындагы жогорку технологиялык ыкмаларды колдонуп, 12 бейтапка операция жасап, жардам көрсөтүштү. Бул саамалыктын негизги максаты Кыргызстандын түштүгүндө кардиохирургия кызматын өнүктүрүү, адистердин тажрыйбасын жогорулатуу, бейтаптарга кечиктирилгис жардам көрсөтүп, өмүрүн сактап калуу болуп эсептелинет. Бизде азыр Бишкекке барып дарыланган бейтаптардын 60-70% бул мына түштүк областтардан барган бейтаптар. Жалал Абад, Баткен, Оштон барган. Анын эми 60-70%дин ичинен мына жылына ошол илимий борбор, Бишкектеги илимий кардиология, кардиохирургия жана трансплантация борборунун маалыматына ылайык жылына 300-400 бул кичинекей ымыркай, кичинекей балдардын дагы жүрөккө болгон операциянын саны. Ошон үчүн албетте бул бизге багы түрткү, албетте ошол бейтаптарды Бишкекке же башка бир чет мамлекетке бардырбай, ошол ыкмаларды бизде өзүбүздө киргизсек, канча адам убара болбой, кыйналбай. Медицина тармагындагы мындай аракеттер карапайым калкты да кубандырбай койбойт. Сейит Амираев, Медер Касымов, Нурзат Жусубалиева, билим жаңылыктары.